Bala бакчалардын көпчүлүгүндө мына мен атайын бүгүн ушуну барып магазинден сатып алдык. Бул биздин Ош шаарындагы кымбат деген магазиндердин биринен алынган мына чеги, мына майдын өзү. Бул Чүй облусунун Беловодск айылынан чыккан, ошол жердеги сүт заводунан чыккан май. Бүт бардык жерде, ооруканаларда дагы, мектептерде дагы, бала бакчаларда дагы ушул майды алып барып атышат. Фактически 38 сомдук мына магазинден алган. Базар баасы мунун 35 сом экен. Мына ушул майды алып барып берип атышат. А бирок тендердеги көрсөтүлгөн тендердик тапшырмада крестьянская 72,5% пайыз майлуулуктагы май деп 1 килограммына 300 сомдон акча которулат. А бул болгону бир пачкасы мынакей 38 сом. Ошондуктан мен эскертип айтат элем, бардык мектептин директорлору, бала бакчалардын бөлүм башчылары, ооруканалардын башкы директорлору, ушул райондук билим берүү мекемелери кайсыл жерде азык түлүк менен ушу мамлекет тарабынан камсыздалып, анан тендердин негизинде азык түлүк бара турган мекемелердин жетекчилери эгерде билбей жүргөн болсоңуздар, мына ушул майдын сапатын, кайсыл майга сертификат берилген, сиздер кайсыл майга буйрутма берип атасыздар, ушуну атайын текшерүү жолу менен кабыл алышыңыздар керек. Эгерде ушуну атайын билип туруп, ушул ортодогу акчаны ошол азык түлүк менен камсыз кылуучу тендерден утуп алган ишкана менен жетекчилердин ортосунда бөлүштүрүлүп жүргөн болсо, ушул ортодогу түшкөн каражат, анда азыртан бардыгыңыздар ойлонушуңуздар керек. Бардыгыңыздар ушул ортодогу желип аткан мамлекеттин акчасын жеп ичүүнү, тоноону мен токтотушуңуздарды талап кылам. Эгерде мындан ары дагы токтобой турган болсо, эгерде мындан аркы текшерүүлөрдө дагы ушундай маселелер, ушу Ноокат районундагыдай маселелер аныктала турган болсо, анда бардык ушул текшерип барган мекеме уюмдарынын бүт бардыгынын жетекчилеринин кызматтык ордун кароо жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн тапшырмасы берилди. Ошондуктан бардыгыңыздардын кулагыңыздарга күмүш сырга, ушундай жол менен ортодо акча жеп жүргөн жетекчилер болсо, бүт бардыгын тазалап, мындан ары ошол тендердик буйрутмада кандай майга буйрутма берсеңиздер, ошондой майдын келишин, азык түлүктөрдү таашып аткан тендерден утуп алган ишкана мекеме уюм ишканалардан бардыгынан талап кылыңыздар. Эгерде ушуну билбей жүргөн, мурда көрүп түшүнбөй жүргөн жетекчилер болсо, анда ушуну эсиңиздерге алууңуздарды мен сиздерден суранам.